Конституцияда bir adamdın günөөсү үчүн bir adam жооп бербейт, ар бири өзүнчө жооп берет. Биз дагы сабыр кылып, мына калган 13 талапкерлер адилеттүүлүктү күттүк. Күнгө чейин күтүп атабыз. Арыздарды буга чейин бергенбиз силерде, катталган бир эмес 3 арыз бар. Анан талапкерлер мурунку, азыркы болуп бөлүнбөйт. Азыркылар дагы барып күрөө төлөп барат. Биз булар дагы калган 14 кандидат бекер барган жок да. Алар да ошондой эле күрөөсүн төлөгөн. Ошондой эле каражаттарын кетиришкен бардыгын. Ошон үчүн биз болгону жаңы жагдайлар чыкты азыр. Мурда аныкталган болгон эмес болсо, бүгүнкү күнү ошол ким тарабынан коюлгандыгын мына тергөө органдары аныктап силерге көрсөтүп берип атат. Тактап айтканда видеого тартып турганын аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен бул жабдуу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Бактыбек Сыдыков Усеновичтин тарапташтар тарабынан орнотулганы такталган. Ал үчүн мен билет элекпиз кандидаттар кимдики экенин. Бирок биз тергөө органы эмеспиз да. Расмий органдар бул тергөө органдары болуп саналат. Мына ошон үчүн мына силерде дагы болгон эмес андай маалыматтар. Бүгүн ушул жерге келдик, мына жанакы өзлөрү маалыматты беришти. Сиздерден болгону адам укугун, биздин ошол талапкерлердин, шайлоого катышкан адамдардын укугун коргоп, ошол бүгүнкү жаңы чыккан маалыматтарды эске алуу менен адилеттүү, мыйзамдуу чечим кабыл алып берүү менен силердин алдыңарга келип өтүнүп отурабыз. Ваш доктор А клиникасы мекендештердин саламаттыгынын сакчысы.